мен şu jayda baganda Özbek'te maytan toskundum dedi ettiğine. Sonuç kelgen hükümet men var. Ben hakim aytgan kelgende hükümetke bergende hükümet men gösteresiz bütün bir şey tamam endi. To'g'ri emas. Birinchidan men hakim qatori андай hukugundagı жоқ. Бүгүнкү күндө ал жер айыл өкмөтүнүн балансында турган жер. Анан бул арыздануучу Имаралиев Арапбай биринчиден Халмион айыл өкмөтүнүн тургуну эмес, жараны эмес. Айыл өкмөт анын чарашын көрбөй атат. Бир шашыга бербейм детmiş. Kimге берет, kimlerге өзү билет. Закон таап, чечип берет. Kim ак, kim кара экен. Баягы сайдан 20 кожолуктан көчүрүп келем дегендерден акча алып алган. Бул киши 2016-17 жылдарда пайда болду. Имаралиев деген. Арыз ошо президентке кайрылуу, аяка кайрылуу 2016-17 жылдарда пайда болду. Арапбай Имаралиев 2012 жылы өзбек жарандарынан 30 үйдү сатып алганмын. Бүгүнкү күнгө чейин жергиликтүү бийлик тиешелүү иш кагаздарын жасап бербей жатат деген таризде өлкө башчысына кайрылды. Жалпысынан 4,5 миллион сом акча коротуп, учурунда эч кандай сатуу жана сатып алуу келишимди да түзбөптүр. Болгон эле ал жерлер Кыргызстандын жери болуп калсын деген оюм болгон дейт. Өзбекчен сатып алгам. Апашым пайдасы этти. Иш вакытта bizler зыян кылам деймиз. Ана өзбектер ошо мен şu жайда баганда өзбектерге майтан тоскундум dedi ettiңер. Kanalda üstüne toskunda kim dedi? Hiç kimse bedel vermedi. Bana ben tosip koydum. Alıverdiler. O kanalda paska tostu. Ana. Köktaşlarını ben kurtup topulan boldadan. Ana. Nemizde topulangan yok mu? Hiç yerde topulanmagan yok mu? Türk hükümet berбейт ошол эле. Президентке кайрылуусунда бул иш боюнча Кадамжай район акимине да буга чейин кайрылып, маселе боюнча сатып алган жерди иштете берүү тууралуу аким уруксат да бергени айтылат. Ошол эле учурда ал сатып алган жердин аянты 7 гектар 80 сотук экени такталган. Талаштуу маселеде аталган Кадамжай районунун акими Алгынбай Имаров болсо, жерди сатып алган киши менен жолугушканын, жерди алды сатты аракетинин мыйзамдуулугу тууралуу кабары жок экенин айтат. Кайрылуу арызында жазып атат. Мен Кадамжай районунун акимине барганымда аким кабыл алып, сиз барыңыз да ошол жерге бак отургуза бериңиз. Мен тиешелүү кишилерге айтып коем деп айткан дейт. Бул маалымат туура эмес. Биринчиден менин аким катары андай укугундагы жок. Эгерде ошо 7 гектар жерди бирөөдөн сатып алган болсо менчикке, ал өзүнүн менчигине кандай өсүмдүктү дарак эгеби, дан эгиндерин эгеби ал өзүнүн укугу. Ал эми жер аянты жайгашкан Халмион айыл өкмөтүнүн башчысы ал жерге Арапбай Имаралиевдин эч кандай тиешеси жок экендигин билдирди. Өзбек жарандары 2008 жылдарда эле алар жашаган жер Кыргызстандын аймагына өткөндүктөн үйүн бузуп чыгып кетишкенин айтат. Бул өзбек жарандары 2008 жылга чейин турак жайларını бузуп чыгып кеткен. Сатып кетейин десе өздөрүгө катталган эмес. Мыйзамдуу жер эмес алар. Ошон үчүн турак жайларын бузуп туруп материалдарын жүктөп чыгып кетишкен. Мыйзамдуу болгондо турак жайы менен купли-продаж менен нотариус аркылуу сатып чыгып кетмек. Арапбай Имаралиев сатып алган жерин документтештирүү тууралуу айыл өкмөтүнө бир да жолу кайрылбаптыр. Анын ордуна башка жарандар Камалидин Бегматовго 20 үй бүлөгө тамарка берүү боюнча жолуккан учур болгон. Бирок Халмион айыл өкмөтүндө да үй жай салам дегендердин кезеги көп болгондуктан аларга макул болгон эмесмин дейт Камалидин Бегматов. Имаралиевдин атынан бирөө кирген мага. Приёмума кирген. Баткендин Сай айылдан 20 кожолукту ошол жерге көчүрүп келсек, ошону мыйзамдаштырып бересиңби деп кирген. Мен мындай киргенде мен анан кечирим сурап, Халмион айыл өкмөтүнүн жарандары 3000ге жакын жаран турак жайга очередте турат. Мен Баткен районунун элге бере албаймын, кечирип коесуз деп чыгарып койгонмун. Ошол айыбым ушул. Ушул бойдон бул жазып келатат. Имаралиевди мен эчне тааныбайм. Учурда Арапбай Имаралиев 30 үйгө эмес, анын уулуна таандык бир гана үйгө ээлик кылууга укугу бар. Анын өз жол жобосу менен учурунда эле кызыл китеби алыныптыр. Бирок эч ким жашабагандыктан белгисиз адамдар тарабынан эшик терезелери талкаланып, тийиштүү абалда турат. Бул боюнча да өлкө башчысына жолдонгон кайрылуу да айтылат. Мурда бардык таптаза да.
Yaşasına bolacak da. Aldı yaşasına boyut da bunu. Bana yeşil yok. Gözde yok falan. Hanımlarda cülü kaptır. İş çöçül yok ona kadar. Çöçül kaptır. Özbekçe yaşayanlar boğan onu hiç kim yok. Travmada boğan için benim evimde zakımlık verdim sana. Ben Gibrezemge çızdırıp tala Gibrezemge alıp bütürgen bu etti. Башка райондон келип чек арадагы жерлер боюнча талаш чыгарган жарандын аракети ортодогу шылуундардын эле оюну дейт Халмион айыл аймагынын башчысы Камалидин Бегматов. Анын пикиринде өзбекстандыктар иштетип келген жерлерди ээсиз калган учурунан пайдаланып, мамлекеттин эсебиндеги жерлер сатылып кеткен. Ал жерлер эч кимдин ээлигинде эмес. 37,5 гектар. Ошол өзбек жарандары жашап турган жерди независимый оценщик бар баала берди. 52 миллион бу азыр адашпасам ошончо миллион сомго баалады. Өзүмдүн балансыма айыл өкмөттүн балансыга кайрадан койдук. Турак жай багытындагы жер болуп өттү. Өзбекстан менен чек арадагы жерлердин 90%дан ашыгы эки тараптуу такталып бүткөн. Чек араларды тактоо учурунда Халмион айыл аймагынын эсебине 37 гектар өтүп, анын 8 гектардайы талаш жаратып жатат. Бирок талашкан жарандарда эч кандай ээлик болуу үчүн күбөлүктөрү жок.